Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө керемет табылгы сонун рецепт менен бөлүшөм. Бул торт менин жасаган тортторумдун эң алгачкысы. Студент кезде эч кандай духовка, миксер жок эле ушул торту жасап көргөнмүн. Аябай жаккан, ошол кезден бери дайыма тез жасап турам. Даамы болсо аябай жумшак, оозуңда эрий турган торт болот. Эгер кызык болгон болсо, аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Алгач кремин жасап алабыз. Ал үчүн асты калың идишке же казанга 1 жумуртка, 1 пиалада кум шекер же 150 грамм кум шекер, 5 грамм ванилин же болбосо 1 пакетик кичинекей ушундай, 3 аш кашыкта толоо ун кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. 500 мл сүт керек болот, жарым литр башкача айтканда. Аны аз-аздан кошуп, бүртүкчөлөрү калганча тегиз масса болгончо аралаштырып алабыз. Алгач, башында айткандай сүттүн аз бөлүгүн кошуп, жакшылап ун тегиз аралашканча аралаштырабыз. Андан соң калган сүттү куябыз. 500 мл менде ушундай стакандан 2 стакан чыкты. Эми массаны плитага коюп, орточо отто кайнаганча тынбастан аралаштырып турабыз. Аралаштырбай калган учурда астына алып күйүп кетиши мүмкүн. Андан дагы эгер асты жука идишке жасасаңыздар, мага окшоп, бир аз асты күйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан асты калың идишке жасап, тынбастан аралаштырып турса, крем аябай сонун болуп чыгат. Мынакей коюп кайнап бүртүкчөлөр чыкканда дароо оттон алабыз. Венчиктин жардамында жакшылап аралаштырып алабыз. Эми бул массага алдын ала даярдалган 200 грамм сливочное масло же каймак майды салып, эритип аралаштырып жиберебиз. Бетин целлофан баштык же болбосо ушундай стрич целлофан менен жаап, муздак жерге кое турабыз муздаганча. Эгер аябай шашып жаткан болсоңуздар, муздак идишке суу куюп, ошонун ичине салып койсоңуздар, андан да тез сууйт. Бул торт үчүн өтө муздакка чейин суушу абзел эмес, бир аз сууган соң колдонсоңуздар боло берет. Жүз пайыз ишенип айта алам, аябай сонун даамдуу крем пайда болду. Бул кремди башка тортторго дагы пайдалансаңыздар аябай сонун болот. Өтө оңой кремдердин катарына кирет. Эми тортту толук курап алуу үчүн бизге печенье же токочтор керек болот. Токоч өзүңүздүн шартыңызга, каалооңузга жараша болушу мүмкүн, бирок мен албетте ушундай какао, кара печеньени колдонууну сунуштайм, себеби аябай сонун крем менен айкалышып, өзгөчө бир даам берет. Эгер кара печенье жок болгон болсо, ак печенье колдонуп эле ак токоч кремге бир аз какао кошуп, 2 кашык кремин кара кылып алсаңыздар дагы анда сонун болот. Бул жагы өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша же болбосо өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жараша.
Негизи тортду куроодо четтери бийик идишке курап алганыңыз соң жакшы болот, себеби торттор куралган учурда ажырап кетпейт. Эгерде жок болгон болсо, мына ушундай мен сыңары эле ачык идишке колдонсоңуз дагы болот. Токочторду мына ушундай муздак эле сууга матырып алабыз жана тизип баштайбыз. Үй бүлөңүздөрдүн аз көбүнө жараша кылсаңыздар болот. Өлчөмдү азайтып же көбөйтүп жасасаңыздар болот. Мен ушундай катар тизип 3 катар кылдым. Эгер сиздер бийигирээк кылам десеңиздер, анда катарын азайтып, тескеринче бийик өйдөгө карап көтөрсөңүздөр болот. Токочту тизип алган соң кремден сүртөбүз. Бул кремден мол сүртсөңүздөр, тортуңуздар аябай даамдуу чыгат. Ушул жерде каалооңузга жараша кремдин үстүнө банандан жука кесип, тизип койсоңуз болот. Эгер сизге видео жаккан болсо, лайк басып, комментарийге ой пикириңизди жазып, жакындарыңыз менен канал жөнүндө, видео жөнүндө бөлүшүп койсоңуз аябай кубанычта болобуз. Үстүнө упа себүү үчүн, кооздоо үчүн мына ушундай ошол эле токочту майдалап алдым жана 1 чай кашык да какао кошуп алдым. Менден көбүнчө сурайсыздар, кайсы какаону колдоносуз деп. Мен акыркы убакта ушул какаону колдонуп калдым. Мага ушунун даамы, жыты аябай жакты. Достор, чынын айтканда аябай даамдуу, аябай оозду ээрий турган, баардык үй бүлөгө жаккан торт болот экен. Ошондуктан сиздерге дагы жасап көрүүнү милдеттүү түрдө сунуштайм. Чындыгында ишенип айта алам, бул торт сиздердин дайым жасачу тортторуңуздардын катарына кирет. Оңой дагы, даамдуу дагы. 2 саат, 3 саатка кое турсаңыздар болот, же болбосо 1 сааттан кийин эле ушул торт аябай жумшарып калат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо 3-4 саатка койсоңуздар, андан да жумшарып, оозду ээрий турган абалга чейин келет. Дагы да айта кетчү нерсе, креми бул жерде бир аз молураак сүртүлсө, ошончолук даамдуу болот. Көргөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуз.